Namaz 64. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Бес пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бирге болчубуз. Билал радиаллаху анху ордунан туруп азан айтты. Азанды айтып унчукпай калганда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам азан айтылып жатканда чын дили менен анык айтылган киши сөзсүз бешикке кирет деди. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Бес пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бирге болчубуз. Билал радиаллаху анху ордунан туруп азан айтты. Азанды айтып унчукпай калганда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам азан айтылып жатканда чын дили менен анык айтылган киши сөзсүз бешикке кирет деди. Мустадрак Хаким. Түшүндүрмөсү. Бул хадисте айтылгандай, азанга азандын сөзүн эле жооп иретинде кайталоо жетиштүү. Бирок Умар радиаллаху анхунун риваятында «Хайя алас салати, хайя алал фалах» тын жообуна «Ла хавла ва ла куввата илля биллах» деп жооп берүү тийиш делет. Муслим.